Ал эми шайлоодон өтпөй калсам менин тарапташтарым чыкпайт. Антип биз неме кылбайбыз. Мындай бир кандай десем бир талаптарды, катуу талаптарды койбойбуз. Мен жеке өзүм наоборот тескерисинче суранам. Бирок эми баягы таза шайлоо өтүш керек да. Мына бүт биздин 3 жолку революциябыз тең шайлоонун кесепетинен келип чыккан. Анан биз өткөндөн сабак алышыбыз керек, жалаң таза шайлоолорду кылышыбыз керек. Эгерде сатып алуулар болуп атса, же болбосо административдик ресурстар колдонулуп аткан болсо, мына журналисттер сиздер эл арасында жүрөсүздөр да. Бардыгыңыздар ачыкка чыгарып жазып туруңуздар. Мына азыр социалдык түйүндөр бар, Кудайга шүгүр, 21-кылым. Facebook, Одноклассник, Instagram дегенде дароо чыгып кетип атат го. Мына ошондой чыгарып, ошондой сатып алуулар менен, сатуулар менен, же болбосо административдик ресурстар колдонуп аткандар болсо чыгарыңыздар. Баягы жазалайлы биз. Кыргызда жакшы сөз бар го. Бирге жаза, миңге сабак дейт. Бир республика боюнча бир ошол